менен чогуу чай ичиш анын үчүн позор болчу да. Ушинтип ичтим. Мен ошол мына жүрөгүмдө турат да. Ошон үчүн ар бир адамга мындай туура мамиле кылыш керек. Сен чоңсуңбу, кичинесиңби, байсыңбы, кедейсиңби деген мындай тандалма мамиле кылбаш керек адамга. Күндүз иштейм, кечинде окуйм. Күндүз окусам жакшы болот эле десем, ошол депутат жардам берип мени очный отделениеге отуртту. Бульварда көчө шыпырсам дагы, көчөдөгү туалеттерди тазаласам дагы, Алы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деген залкарлардын алар бульварды эс алчу. Мен ошол кишилер менен отуруп, баарлашып, ошол кишилердин далай батасын алгам. Эгер ошол жаштарды түшүнө алып, тил табышып, сүйлөй албаган, жаштарды түз жолго сала албаган, бул аксакалдардын проблемасы. Бул жаштардын проблемасы эмес, бул аксакалдардын проблемасы. Биздин сыймыгыбыз болуш керек Талас шаары. Ошон үчүн мен өзүм оюмда Талас шаарына көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Чат базардын ар жагына илгери борбор болгон чат базар. Ошол жерге центр обслуживания населения, бардыгы справкалар мына азыр ушуга келип атат, цифровизация болуп. Таласка келбей так ошол жерден ала турган болуш керек. Бакаятада эмне кылса болот дейт да. Бакаята сливанын борбору. Бакаятада известняк чыгат, место рождениеси бар, Акиташ, известняк. Эгер биз Кара Бурадан Аманбаевден жана 7,5 километр туннель каза турган болсо, биз Ташкент шаарына 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. Не только кызматтан алыш керек эмес, аларды жоопко тартыш керек. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен бизде бүгүн конокто жогорку кеңешке талапкер Эмилбек Мырзакулович. Саламатсызбы агай? Өзүңүздүн өмүр жолуңуз боюнча кыскача баяндап айтып берсеңиз бизге. Мен 1975-76 жылы Көк Арба орто мектеп, Талас районунда Көк Арба орто мектебин бүткөм. Жакшы бүткөм. Ал убакта пионер комсомол деген болчу. Пионерде дагы, комсомолдо дагы активдүү мүчөлөрү болгонмун. Комсомол комитетинин Көк Арба орто мектебинин секретары болдум 2 жыл. Андан кийин окууду бүткөндөн кийин Бишкек шаарына жогорку окуу жайына барып тапшыргам. Ошол убакта окуу көтүш деген өтө проблема болчу. Тааныш тууныш дегендер ал убакта жок. Биз деген өзүбүз 5 бир тууганбыз. Ал убакта мен мектепти 10 классты бүткөндө атабыз 51 жашында кайтыш болуп кеткен. Мугалим болчу мен өзүм. Бизде айылда ушундай сөз бар. Потомственный математиктердин тукуму деп коет бизде. Биздин эжелерибизден, чоң ата, чоң апаларыбыздан, атам, агаларым баары математиктер. Биздин Талас районунда бизде ушундай сөз бар. Булар потомственный математиктердин тукуму деп ушундай сөз калган. Биз ошо математиктердин тукуму болобуз. Мен университетке барып тапшырып, мен дагы математик болом деп баарыбыз көнгөнбүз да математик болгондой. Окууга тапшырып атсам, Койчуманов деген азыркыга чейин ошол декан болчу, ошол эсимде. Документтерин алып, Абдыкадыровду окусо, Абдыкадыровдордун баары ушул жерде окуйт. Тигиңде, мунуңдагы бар. Бир мектепке барсаңар, силер математик болсоңор, орун жетпей талашасыңар. Жок дегенде сен физик болбойсуң деп, анан физика математическийге мен тапшырган болчумун да. Тилекке каршы мен анда физматка өтө албай калдым бир сабактан. Андан кийин мен иштешке туура келди. Андан кийин мен кайта Таласка келип, Иван Алексеевкадагы 6-чы училищеде мен 1 жыл окудум. Тракторист, машинистке. Андан кийин кайта шаарга барып, кой мен математикадагы, физикада барбайын. Ошентип мен политехникалык институтка тапшырдым, вечерний отделениесине. Бирок күндүз дворник болуп орноштум да. Ошон үчүн мен баягы база өткөн жолума эч убакта өкүнбөйм. Себеби мен ошол иштеп жүргөн убакта темир жол вокзалынан Киев көчкөнчө Дзержинский бульварын мен 4 жыл шыпырдым. 4 жыл. Кээкилерде айтсаң, мен да дворник болуп иштегем дейт. Ал дворник болуп иштегендер 2 саат чыгып коюп анан кийин акча алгандар. Мен штатный дворник болуп, как от звонка до звонка иштегем да, күндүз. Ал убакта кыргыздар деген көчө шыпырган, кыргыздарга сантехник болуп иштеген, же болбосо көчө шыпырган
өтө уят иш болчу. Даже базарга барып соода кылган уят иш болчу да. Бирок көп эле мындай кыйынчылыктар болгон. Кыргыздын баласы келип ушул жерде көчө шыпырып жүрүптүр, ушул жерде деген көчөдөгү туалетти тазалап жүрүптүр деген бир кишилер, көп кишилерден мен уккам. Бир случайды айтып берейин. Мен сантехник болуп иштеп жүргөндө 2 жыл сантехник болуп иштедим. Бир сельхоз институтунун деканы мен ошол азырга чейин мен мына жүрөгүмдө калды. Жалалов деген декан экен. Туалеттин баарын оңдотуп бүткөндөн кийин мен менен чай иштеп отургузуп, мен өзүмө чай берип, өзү башкы столдон чай ичкен эсимде да. Мен менен чогуу чай ичиш анын үчүн позор болчу да. Ушинтип ичтим. Мен ошол мына жүрөгүмдө турат да. Ошон үчүн ар бир адамга мындай туура мамиле кылыш керек. Сен чоңсуңбу, кичинесиңби, байсыңбы, кедейсиңби деген мындай тандалма мамиле кылбаш керек адамга. Мына мен ошондон бери 45 жыл өтүптүр. 45 жылдан бери мен жүрөгүмдөн кетпеген ушундай чоң чиновниктердин, чоң декан, ал убакта декан деген өтө чоң чиновник болчу. Чиновниктердин ушундай жосунсуз жоруктары адамдын жүрөгүнө так калтыра турган нерселерди мен башыман өткөзгөм да. Андан кийин мен ошол системаны бүтүп, политехник институтту 3 жыл мен вечерний окудум, иштеп жүрүп. Андан кийин биз Кыргыздын эле бир чоң депутаты мени көрүп, кыргыздын баласы дагы ушундай көчө шыпырып, же сантехник болуп, туалет тазалап жүргөнүн биринчи көрүп атам. Эмне маселең бар деп ошол киши жогорку СССРдин депутаты болчу. Анан ушундай күндүз иштейм, кечинде окуйм. Күндүз окусам жакшы болот эле десем, ошол депутат жардам берип мени очный отделениеге отуртту. Ошондон баштап мен күндүзгүсүн окуп, кечкисин иштеп калдым да. Бирок мен ишимди таштаган жокмун. Ошол 76-жылдан бери мен иштеп келатам, иш үстүндөмүн. Эми иштеп баягы дарак бир жерден көгөрөт дейт. Мен ошол системада дворник да болдум, сантехник да болдум, мастер да болдум, инженер да болдум, главный инженер да болдум, участок начальниги болдум, треске главный инженер болдум, трестин управляющийси болдум. Анан департаменттин директору, андан кийин вице-мэр болдум мен. Бишкек шаарында менин өмүрүмдүн ушу жумушум мен Бишкек шаарында болду да. Бишкек шаарын мен коёндун жатагына чейин билем десем мен жаңылбайм. Кайсы үйдө ким жашарына чейин билем, билчүмүн. Анан эми дагы бир айтып кете турган нерсе, ошол иштеп жүргөндө баягы кыргызда жакшы сөз бар го, бата менен элге көрөт дейт да. Мен чоң биздин залкарлардын батасын алдым мен. Мени ошол тийгизген, иштеген эмгегим ошонусу менен баалуу. Мен ошол бульварда көчө шыпырсам дагы, көчөдөгү туалеттерди тазаласам дагы, Алы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деген залкарлардын алар бульварды эс алчу. Мен ошол кишилер менен отуруп, баарлашып, ошол кишилердин далай батасын алгам. Ошолордун үйүнө сантехникасын оңдоп берип, ошолор менен мен баарлашып батасын алдым да. Мен азыркы эгер жетишкен ийгиликтеримдин бир себеби дагы мен ошондо ойлойм. Ошондой залкар, Кыргызстандын залкар адамдардын батасын алдым. Мен муну такай унутпай айтып жүрөм да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, Бишкек шаарынын вице-мэри болуп мен 3-4 жыл иштедим. Ошол должностко бир дагы бир стипендия мен аттап өткөн жокмун. Санап көрсөм трудовой книжкамдан 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл иштеген мен 17 стипендия, мен бирөө стипендия калтырбай тепкичти мен базып өттүм. Мунун пайдасы кийин мага көп эле тийди. Мен чоң жетекчи болуп иштегенде мен өзүмдүн подчиненныйларым менен сүйлөшкөндү, контролдогонду мен үчүн өтө жеңил болду, ошондой кызматтар. Андан кийин мен жогорку кеңешке шаардын вице-мэринин кызматын тапшырып берип, ал убакта закон ушундай болчу. Мен жогорку кеңешке кандидаттыгымды койдум. Себеби мен ошол иштеп жүргөн мезгилде Бишкек шаардык кеңештин 3 жолку 3 созуктун депутаты болдум. Асанбай округунан
15 жыл шаардык кеңештин депутаты болдум. Бишкек шаарынын вице-мэри болдум. Анан мени ушу жогорку кеңештин депутаттыгына чыгып, ошондон анан ушу саясатка ошондо аралаша баштадым да. Дагы айта кетсеңиз, мына экономика жөнүндө өнүгүү боюнча сиздин өзүңүздүн ой пикириңиз, көз карашыңыз кандай? Өнүгүүнүн азыркы заманда өнүгүүнүн жолдору мен өзүмдүн мынагу азыркы кезде ушул Кыргызстандын экономикалык жактан аябай аксап турган кези, биз кризис болбосок дагы экономикасы өтө чабал, акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз өтө чабал. Мына коңшу мамлекеттерге салыштырып көрсөк, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, кече жакында эле согуш болгон Тажикстандын экономикасы да биздикинен бир канча эсе асты да. Ошон үчүн биз экономикага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Биз саясатчыл болуп кеттик баарыбыз тең. Саясатты бир аз азайтып, экономика менен биз алектенишибиз керек. Ошон үчүн мынагу пандемиянын убагында мен өзүм базы өткөн жолу ушул Кыргызстанды кантип экономикасын көтөрсөк болот, кантип кыргыз эли жакшы жашаш керек. Экономиканы көтөрүү деген кыргыз элинин турмушун оңолтуу деген бар ошого түздөн-түз байланыштуу. Ошону ар бир Кыргызстандын жараны жон териси менен сезе билиш керек. Жашоосунда толуп жаткан маселелер бар. Ошонун жеңилдениши, ошолорго шарт түзүлүшү, ошолордун айлыгынын көбөйүшү, ошолордун ден соолугу, ошолордун билим алышы, бүт ушунун баары тең экономикага байланыштуу нерсе да. Ошол жөнүндө мен кийинки убактарда өтө көп ойлоном. Себеби де мен жашымдагы уже 60-тан ашкандан кийин өзүң жөнүндө эмес, эл жөнүндө, мамлекет жөнүндө кичине көбүрөөк ойлоно баштайт да. Бул өзү мен ойлойм, бул өзү закономерность деп ойлойм. Себеби адам жалгыз өзү мындай бөлүнүп жашай албайт да коомдон. Коом менен биз чогуу болушубуз керек. Эгер сен канчалык бай жашасаң, тегерекчетиң, мамлекетиң кедей болсо, ал жашоо кызыгы жок жашоо да. Ошон үчүн бардык адамдар жакшы жашаш керек. Ошого биз жардам беришибиз керек, колубуздан келишинче үлүшүбүздү кошуш керек. Мен системаны өзгөртсө болот, бардык нерсени жасаса болот. Мисалы үчүн мен ушу 2022-2028 жылдарда 5 жылдын ичинде эмне кылса болот? Ушу кризистен чыгаруунун жолдору деген мен программаны жазып чыктым. Ал программаны бир топ экономисттер, ученыйларга дагы, окумуштууларга дагы талдатып көрдүм. Ар бирибиз ойлонушубуз керек да, экономика жөнүндө ойлонуш керек. Көбүнчө экономика, саясат эмес, экономикага өтө көңүл бурушубуз керек. Анан реформа дейбиз биз. Такай реформа деп баштайбыз. Кандай бийлик келсе биз реформа кылабыз деп. Реформа деген сөздү, реформа деген сөз үчүн эмес, реформа деген ат үчүн эмес, чынында эле системаны өзгөртүш керек. Бардык нерсеге системный подход болбосо, бардык отраслден баары бири-бири менен байланышкан системаны өзгөртүш керек. Биздин система чирип калган система. Эми мен бул саясатчы мындай кылды, тиги мындай кылды деп эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Бирок ушул биз азыркы системаны түп тамырдан бери өзгөртпөсөк биз оңолбойбуз. Ошого бардыгыбыз колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Ар бирибиз ушул мамлекеттин, Кыргызстандын патриоту болуш керек. Кичинекей абакчадагы баладан баштап, мектептин окуучулары, студенттер болобу, жаштар болобу, аксакалыбыз болобу, ушу патриот болуп, мамлекетти өстүргөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Системный подход кылып, системный реформа түп тамырдан бери чечкиндүү кадам деп мен ошол программамды атадым. Чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Бирөөдүн көңүлүн карап, жок, муну тийбей эле коелу, муну мындай кылып эле коелу деп болбойт. Бул кыргызчылык. Ошондо чечкиндүү кадамдарга барып, чече турган нерсени чечиш керек. Биздин угушубуз боюнча акыркы күндөрдө инвестиция тартуу боюнча олуттуу көп иштерди алып барып жатырсыз да. Ошол боюнча да кыскача кайрылып айта кетсеңиз. Эми экономиканы эң көтөрүүнүн эң негизги булагы бул инвестиция. Биз акча жок болуп атат. Акча жок, кандай реформа кыласың, эмнени өзгөртөсүң? Ой жакшы, бирок кол жетпейт деген заман болуп атат да. Ошон үчүн биз мына азыркы мамлекеттин чиновниктери, мына жакында эле биздин кабинет министри, премьер-министр, президентибиз аябай жакшы чараларды көрүп баштады. Мен муну угуп, президенттин айткан сөздөрүн
кабинет министрликтин айткан койгон маселелерин мен 100% колдойм. Менин оюм да так ушундай. Себеби чечкиндүү чараларды көрө баштады деп мен уже мындай көңүл жылытарлык ишеним арттырып атат да. Анан ушундай чечкиндүү кадамдар жасаш үчүн инвестиция тартыш керек. Ар бир жетекчиге айыл өкмөттөн баштап азыр мына бизде жаңы закондор кабыл алды. Вертикаль власти азыр бекиди. Эми баягы урууга бөлүнүп алып, тигини шайлайбыз, муну шайлайбыздан кетип, жоопкерчилик, жеке жоопкерчиликти күчөтүп атат. Бул абдан туура. Бизде тартип болуш керек. Тартип болмоюнча, жоопкерчилик болмоюнча биз оңолбойбуз. Ошон үчүн инвестицияны сөзсүз ушул чиновниктердин биринчи милдети инвестиция болуш керек. Инвестиция болгондо дагы кээ бир кезде мен теледен көрүп калам. Мына ушу таласта өткөндө аттарын айтпай эле коеюн, биздин бир айыл өкмөттө баягы өйдө жактан маселени койду да, инвестиция тарткыла, жумуш орун менен камсыз кылгыла депчи. Ошону таптакыр башка мааниде жасаган случайларды көрүп мындай уяласың да. Биздин ушу чоң Кыргыздын телевидениесинин көргөзүп атат да. Бир жүн туткуч аппарат коюптур да. Биздин ушу Талас районунан. Эми алынса бир дат баскан бир жүн туткан аппарат экен. Ошону биз мына жумушчу орун камсыз кылып атат деп 3 кишини жумушчу орун менен камсыз кылып ошону мактанып көргөзүп атабыз. Андай баягы кустарщинадан бир кустарный способдон биз кетишибиз керек. Биз жаңы технологияга барышыбыз керек. Ага мактанбаш керек. Ага биз аны көргөзгөндөн биз уялышыбыз керек да. Мына ушундай эмес. Өтө чоң инвестиция. Бюджет образующий инвестициялар тартыш керек. Мисал үчүн Талас областын ала турган болсок, 4 районубуз, бир шаарыбыз бар. 4 чоң инвестор тартып келиш керек. 4 район мына азыр өкмөт маселени койбоду, биздин жетекчилердин, райондун, областтын жетекчилердин, айыл өкмөттүн жетекчилердин астында ушу дотациядан чыгарыш керек. Мына бүгүн Талас областы 87% дотацияда отурса, жер үйдөн башка бюджет образующий отраслдер жок. Анан ошон үчүн 4 районго 4 чоң инвестиция тартыш керек. Производство бир бюджет образующий производственный завод, фабрикаларды ачышыбыз керек. Бул жумушчу орун, экинчиден инвестиция, үчүнчүдөн айыл өкмөттөр биздин област ошонун эсебинен дотациядан чыгат. Эгер бизден азыр тиги кабинет министрлигинин председатели жылына 20%-тен 18-20%-тен биз дотациядан чыгарабыз деп айтып атат. Мен андан дагы чечкиндүүрөөк кадамды айтат элем. Биз Талас областын 2-3 жылдын ичинде дотациядан чыгарышка мүмкүнчүлүгүбүз бар. 2-3 жылдан. Талас обласы Кыргызстандын ичинен эң дотациядан биринчи чыккан, экономикасы өнүккөн областка айланарда мен терең көзүм жетет. Мен ошого өзүмдүн салымымды кошом. Инвесторлорду тартып келебиз. Инвестор деген кайсы мамлекеттен келип адам эмес. Инвестордун акчасын салдырыш керек, иштетиш керек бизге. Жумушчу орун менен камсыз кылыш керек. Бул азыр жана ички миграцияга да бул байланыштуу. Биздин жаштарга, билимдүү жаштарга, специалисттерге ушул жерден жумушчу орун менен камсыз кылыш керек. Жөн эле жумушчу орун эмес, жаңы высокотехнологичный завод, фабрикаларды куруп, анан ошого жумушка орноштурушубуз керек. Бул келечекте болот да. Бул жок дегенде бизге 50 жыл, 20-30 жыл бизге доход алып келе турган предприятиелерди ачышыбыз керек биз. Айта кетсеңиз, ипотечное жилищное строительствонун автору сиз турбайсызбы? Ипотечное жилищное строительство деп азыр мамлекетте программа бар. Ал 3-4-5 жылдан бери иштеп атат. Бирок тилекке каршы ойдогудай эмес. Ошол ипотека үй куруу программасынын автору менмин. Мына ушу эгер ким билбесе, себеби адам өзү ошондой программаны жазбаса, ошону аткаруучулар ойдогудай аткара албай атат да. Мен көз карашым ушундай. Эми азыр ипотека менен иштеп аткандар таарынбасын. Мен ошону ачык эле айтып коеюн. Муну 10 жыл мурда ушу ипотечный жилищный строительство ошону жасаган, программаны жазган, кандай кылып иштетиш керек, дорожный картасын чийип, механизм реализациясын
анан жанагы үйлөрдүн себестоимостун арзандатуу жолдоруна чейин кантип инженерный сет менен обеспечить керек, ушунун баарын тең механизмин жасып, проекттин автору мен болчумун. Тилекке каршы ал убакта Максимдин убагы болчу. Проценттерин көбөйтө коюп, өзүнүн проценттерин үстүнө кошо коюп, ушул программа токтоп калган. Кийин азыр аракет болуп атат, бирок менин оюмдагыдай эмес. Муну дагы ала турган срогун узартса болот, дагы процентин ылдыйлатса болот. Анын жолдору бар. Анан жанагы курулуп аткан квартиранын себестоимостун арзандатыш керек. Анын жолдору оңой. Бул жана местный орган власти, допустим, мэрлер. Ошол ипотека курулган квартираларды мэрлер бөлүш керек. Ошондой механизми бар. Эгер мэрия жер бериш керек, коммуникациялардын сеттерин чечип бериш керек, ошондо почти 30% арзандатат. Алып аткан кишилер үчүн бул өтө чоң түрткү болот. Платформаңыздын ичинде азыркы учурда уже салынып баштайт деп атат да, бул идин бирдиктүү айнекче деп айтылат. Ошого кандай жолдор болуп атат азыр? Единое окнода азыр бардык жерде биз үйрөнүп алдык. Бизге жагып атат. 2008-жылы мен дагы ушу айта кетейин, 2008-жылы Грузияда реформа башталып, Саакашвилинин убагында эң биринчилерден барып, өкмөттүн делегациясы менен Грузияга, Тбилисиге мен барып келген болчумун. Ушул единое окнону башынан баштап, единое окно дегенди Кыргызстанга киргизгендердин бирөө менмин. Себеби деген, мына азыр мени көрүп отурган, же мени угуп отурган ошол мамлекеттик чиновниктер болсо, жок, сен эмессиң, менмин деп айтса, айтсын мага. Себеби азыркы иштеп аткан балдарды единое окно деген мындай болот. Мына действительно Грузияда реформа жакшы жүргөн. Биз эмне үчүн ушул единое окнобуздагы аксап көп убакытта жүргүзүп атабыз бул принцип единое окнону. Бул таптакырандай жүрбөш керек. Себеби дагы биздин чиновниктердин дагы баягы өзүнүн бизнеске болгон баягы бир влиять эте турган бир рычагтарды кармап калып, анан единое окно реформабыз толук кандуу жүрбөй калып, 60-70% жасайбыз дагы, 30% баягы бизнести үстүдөн текшерип, чукулап турганга бир рычагтарды калтырып койгонда, ошон үчүн баягы единое окнонун принциптери кийин оңолуп баратат. Ошон үчүн бул көп жылдарга созулуп келди. Бул принцип единое окнону бат эле биздин Кыргызстанда тем более 1-2 жылда бүтүрө турган нерсе да. Азыр центр обслуживания населения деп атабыз. Көп маселелер чечилди. Цифровизация, санариптештирүүдө эң сонун. Бул процессти биздин чакан кыргыз мамлекетибизде, тем более биздин элдер билимдүү, компьютер менен пайдаланганда да бат үйрөнөт. Сотовой менен иштегенде да жакшы үйрөнөт оплаталарды. Безналичный өтөбүз деп атат, аны да биздикилер бат эле үйрөнүп алат. Муну себеби мен айтып атканым, бизде азыр убакыт жок, чоюп муну 5 жылда жасайбыз деп отура бериштин эч кажаты жок. Муну 5 жыл эмес, муну бат жасаш керек. Мындай нерсени мисал үчүн ушундай чоң реформаларды жасаганда, Россияда 5 жыл жасаган реформаны биздин Кыргызстанда 1-2 жылда жасасак болот. Биз себеби чакан мамлекетпиз. Биз элдерибиз предприимчивый, билимдүү эл. Жаштарыбыз билимдүү. Анан ушул жерде айта кетейин. Кээ бир кезде биздин аксакалдарыбыз айтат да, ушу кийин жаштар мындай болуп кетти, жаштар андай болуп кетти деген көп жаштардын адресине көп сын айткан пикирлер бар. Менин оюм таптакыр башкача. Жаштар билимдүү, жаштар азыр инициативный. Эгер ошол жаштарды түшүнө алып, тил табышып, сүйлөй албаган, жаштарды түз жолго сала албаган, бул аксакалдардын проблемасы. Бул жаштардын проблемасы эмес, бул аксакалдардын проблемасы деп. Мен жаштарды наоборот колдоймун. Жаштар туура кылат. Жаштар азыр деген биздин келечегибиз. Мына ушулар кийинки заманды, кийинки жаңы реформаны жасай турган жаштар. Ошон үчүн мен бул жагынан жаштар мындай андай дегенге кошулбайм. Наоборот, мен жаштардын тилин таба албаган бул аксакалдардын проблемасы деп ойлойм. Жаштар үйрөнүш керек. Билим бар, бирок тажрыйба да керек да. Тажрыйба керек. Ошол чоң жетекчинин баягы тажрыйбасы бар жетекчинин жанындагы жаштар ошонун тегерегинде начальник отдел болуп келеби, ошонун заместители болуп келеби, келип ошолордун
билими бар, бирок тажрыйбасын үйрөнүп туруп, анан ошол баягы жаштар келип, жылып келип, өзүнүн орду менен келип туруп, кийинки поколенияны алмаштырып атырган жаштар да. Талаш шаарынын өнүктүрүү боюнча платформабызда кандай айтуулар бар экен да, ошол жөнүндө туннель боюнча, газификация деп атабыз, инфраструктураларды оңдоо боюнча кененирээк переработканы кошуп туруп айтып берсеңиз. Азыр биздин областтын жетекчилери ушу таласты кандай оңосок деген ойлору, жакшы ойлору бар. Мен дагы ушу таластын тургуну катары менин да оюм ошондой. Бул тарыхта кала турган жакшы нерсени жасаш керек да. Ошон үчүн биз кантип Талас шаарын биз оңошубуз керек. Талас чынында эле шаар болуш керек. Биз келгенде Талас ушундай гүлдөгөн, таза, баягы бардык шарттары бар, туристтер келе турган шаар болуш үчүн биз Таласка өтө көп көңүл буруш, Талас шаарына көп көңүл буруш керек. Биздин сыймыгыбыз болуш керек Талас шаары. Ошон үчүн мен өзүм оюмда Талас шаарына көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Мен как курулушчу катары айтып кетем. Ошонун баары тең мэр менен да сүйлөштүм, областтын жетекчиси менен да сүйлөштүм. Талас шаарын өзүнчө бир программа түзүп туруп, Талас шаарын бүгүн мен азыркы жетекчилерди, мэрди дагы, областтын жетекчисин да күнөөлөгүм келбейт. Себеби аны комплексный программа түзүп туруп, ошону элге салып, депутаттарга салып, ушундай кылалы деп чечимди кабыл алып туруп, анан чечүү механизмдерин тактап алыш керек да. Эгер ошону чечүү жазып коюп эле анан чечүү механизми жок болсо, ал бул жөн эле кур сөз болуп кала берет да. Ушу кур сөз болуп калбаш керек. Ошон үчүн көп кабаттуу үйлөр курулуш керек, гостиницалар курулуш керек, аттракциондор жок, балдар ойной турган жер жок, озеленение жок. Мына кээ мына мен Талас шаарын кыдырып көрүп атам. Мурдакы Союз убагындагы чоң мекемелер, зданиялардын баары тең кимдики экенин мен билбейм. Ушуларды ревизия кылыш керек. Биринчи курулуп, башталып калып, 20-30 жылдан бери турган зданияны тартипке салыш керек. Ошонун баары тең жарымы бүткөн эмес. Же ошонун ээси же бүтүрүш керек, же болбосо бүтүрө турган ишке бериш керек да. Өзүм дагы пландап атам. Ушундай нерселерди жасашыбыз керек. А биз эмне кылып атабыз? Биз дети кичинекей бир асфальт салып коебуз. 1 километр, 1 жылда асфальт салабыз. Бул маселени мынтип чечпейт да. Же болбосо жанагы этажда жашаган үйлөр келишет дагы, мынау эшигин астына шагыл төгүп берип кой дейт, баары балчыктан база албай атабыз дейт. Же болбосо балдар ойной турган жерибиз жок, жана детский игровой площадка салып берет. Эптеп ошону салып беребиз да. Бул эми өзүбүздү алдоо деген сөз да. Андай өзүбүздү алдоо менен заниматься этпеш керек. Жакшы нерсени жасаш керек да, жакшы кылып жасаш керек. Уят болбогон болуш керек. Эртең туристтер келсе биз эмнени көргөзөбүз? Ошон үчүн ушул жагына гостиницаларды салыш керек, сервис обслуживание болуш керек, центр обслуживания населения деп коет. Мына мен азыр айта кетейин, тетиги Каракол, Канзиот деген айылдардан муну Талас району 100 километрге келип бир справканы алат да. Кудай буйруса, жакын аранын ичинде. Тетиги Чат базардын ар жагына, илгери борбор болгон Чат базар. Ошол жерге центр обслуживания населения, бардыгы справкалар, мына азыр ушуга келип атабыз, цифровизация болуп. Таласка келбей так ошол жерден ала турган болуш керек. Ортосу. Иван Алексеев бир четине келип, ушул жерден справка ала албай жүрүшөт. Көп ушул кишилер ушул маселени коюп атат. Муну Кудай буйруса чечебиз жакын арада. Мынагу переработка жөнүндө, производство жөнүндө айтпадымбы? Мисалы үчүн мен бүгүн Бакаятада болдум. Бакаятанын 1-2 аксакалы менен жолуктум. Бакаятада эмне кылса болот дейт да. Бакаята сливанын борбору. Бакаята. Мына алманы көрөлү, переработка боюнча айтайын. Алма, мына Талас районунда быйыл алма өтө жакшы экен. 15-20 сомдон перекупщиктер алышып атат. Ал өзүн өзү актаган жок да. Ошон үчүн биз переработка жасаш керек. Перерабатывающий ал өтө деле көп акчаны требовать этпей турган нерсе. Анан хранилищени куруш керек, сөзсүз. Хранилищени евро стандарт менен куруш керек. Эгер биз, мына мен теледен көрүп калып атам, бизде хранилище бар деп, Талас областында деп карайм да, Талас областында эмне курулуп атканын карайсың. Анан эптеп септеген бир баягы кыргызча чампалап, теплоизоляционный материалдарды жабыштырып хранилище кылып атат. Эми колдорунда жок да. Биз андай менен биз алыска кете албайбыз. Биз экспортко чыгарышыбыз керек.
Европага чыгарыш керек. Эгер биз хранилищени куруп, мына мен көп Европанын көп мамлекеттеринен көрдүм. Мына бүгүн эме кылып койсоңуз, салып койсоңуз, мына 15 сомдон деп алманы перекупчулар алып атат. Салып койсоңуз, ровно 1 жылдан кийин мына бүгүн үсүп салып койгондой сактала турган хранилище салыш керек. Ошондойлор бар. Анын эси минимум 10 эсе кымбат болот. Минимум 10 эсе. Евро стандартка, экспортко ориентированный. Биз муну жакын нерсени ойлобош керек. Биз сактап туруп, Бишкекке алып барып сатып беребиз, же болбосо сактап туруп Казакстанга, Жамбылга сатабыз деген ойдон алыс болуш керек. Биз Европага сатыш керек. Экспортко чыгарышыбыз керек. Биз 10 эсе пайда көрөбүз. Ошондо элдин баары ушул маселе менен заниматься эте баштайт. Ушуга элди көргөзүп, өзүбүз мындай болот деп элге түшүндүрүшүбүз керек. Жазап туруп мына мондай болот деп көргөзүшүбүз керек да. Менин оюм боюнча Талас областынын мен картасын алып карап көрүп атам да. Муну Бакаятада да бир нерсе бар экен. Бакаятада бир тоо бар. Бакаятада известняк чыгат. Месторождениеси бар. Акиташ, известняк. Ошол жерге бир тообуз полностью известняк. Мунун составы аябай жакшы да. Бул жерде инвестор тартып келиш керек дагы, цементный завод куруш керек. Мен муну 4-5 жылдан бери мен занимация этип атам. Миллионник деп коет. Ошол миллионник цементный завод курсак, биз муну 1000 киши иштейт бу жерде. Муну Россияга чыгарабыз. Муну Казакстанга сатабыз. Цемент бул өтө баалуу стройматериал. Бул биринчиден. Ошол эле жерде кремлевский кирпич, жошо, кыргызча айтканда. Жошо чыга турган месторождение ошол жерде бар тең. Муну жанагы мындай баягы составы ушундай эме Казакстанда да жок бул. Жана Кремльдин кирпичинде кремлевский кирпич чыгарса болот. Эки производство. Үчүнчүсү известняк чыккан жерде карбид заводун ачса болот. Карбид бул сварка менен иштей турган. Мына ушундай бир эле жерден 4 предприятие ачсак болот. Эгер ушуну Бакаята районуна ушуну биз ачып койсок, Бакаята району 1 жылда дотациядан чыгат. Айыл өкмөт полностью район чыгат дотациядан. Мына ушундай жолдор менен. Анан кийин нар жагын айта кетейин. Мына туннель боюнча айтайын. Мына инвесторду алып келдик. Сүйлөштүк. Буйруса азыр өкмөт бул маселени карап атат. Юридический жактарын, инвестиционный соглашение өкмөт менен ошол Россиянын ортосундагы келишим болот. Ошол келишимде баары каралат. Эгер биз Кара Бураадан Аманбаевден жана 7,5 километр туннель каза турган болсо, биз Ташкент шаарына 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. Мына биздин жакынкы эле картошкабыз Ташкентте өтө баалуу, этибиз баалуу, кымбат кетет. Мына ушул жолду ачып койсок, 30 миллион населениясы бар Ташкент менен биз түздөн түз каттап калабыз. Биздин Талас областы транзитный өлкө болуп калат. Конечно, бул жакында боло турган нерсе. Азыр эми баягы эски технология жок. Азыр ошо келген инвестор айтты, ширинасы 10 метр экен, ошондой техника кирет. Бул ошол туннелди касып, үстүн сетка коюп бетондоп, астын бетондоп чыгат. Күнүгө 100 метрден казат экен. Күнүгө 100 метр. Ошондо биз 2 айдын ичинде туннелди касып бүтүрүп чыксак болот. Мына ушундай сөздү берип кетти биздин республиканын жетекчилерине. Ушуну жазайын деди. Кудай буйруса, бул жазалат. Жазалат турган өтө жакшы проекттердин бири. Ишке ашат. Анан ишке ашат турган проекттердин бири деп атпайсызбы? Мен ошол жөнүндө да бир нерсени айтып коеюн. Биздин мамлекеттер чиновниктер, министрлер жана башка чиновниктер, эгер мына мен азыр деген элдин астында ушуну мен айтып атам. Эгер ушундай мамлекеттер чиновниктер ушуну сунуш кылып, эгер ушул сунушу ишке ашпай кала турган болсо, алардын не только кызматтан алыш керек эмес, аларды жоопко тартыш керек. Себеби туура эмес сунуш берип, элди дагы, мамлекетти дагы заблуждениеге алып барган жетекчилерди жоопкерчилигин караш керек. Мындай турмушта мындай болуп калат. Кээ бирки министр айтат, мына мен деген мындай, анда парламентте сурап атат ошол министрди да, атын айтпай эле коеюн. Эгер ошол болбой калса эмне болот дейт? Анда мен дейт, кресломду тапшырып берип өзүм жумуштан кетем дейт. Анын жумуштан кетеби, кетпейби, анын элге кызыкчылыгы жок. Ал деген 4-5 жыл элдин эмгегин, элдин өмүрүнө жеп атат да.
Андай министрлердин бизге эмне кереги бар? Аны жоопко тартыш керек. Сунуш кылдыбы? Элди алдадыбы? Туура эмес сунуш бердиби? Андай министрлер, чиновниктер жоопко тартылыш керек. Ошол жагын карасак, ошон үчүн биз айткан сөзүбүзгө жооп беришибиз керек. Мисалы үчүн мен муну айтып аткан сунуштарымды, ойлорумду мен чечкенге, чечилбей калса жооп бергенге да даярмын мен. Ички миграцияга да бир сыйра токтоло кетпейсизби? Ички миграция менен бизде эми мына биз Союздун убагында окудук да, шаар менен мына ошо биз Союзду жаман деп эч убакта айтпашыбыз керек. Союздун өтө көп жакшы жактары бар. Айыл менен шаар менен айылдын ортосун жоюу деген өтө чоң маселе бизди ушинтип окуткан да. Биз ошого эми ойлонуп эми келатабыз. Эмне үчүн мен Талаш шаарын өстүрүш керек деп атам. Талаш шаары бизге Бишкектен жакшы шаар болуш керек. Эгер биз патриот болсок. Биз патриот болушубуз керек. Ар бир өзүбүздүн малый родинада, андан кийин биздин Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн айылыбызды, жерибизди биз сүйүшүбүз керек. Ошондой мамиле кылыш керек. Эгер биз Талаш шаарын жанагындай гүлдөгөн шаарга айландырып койсок, биздин жаштар парк болсо, аттракциондор болсо, этаж үйлөр болсо, природный газды киргизсек, анан кийин баарын условияны түзүп берсек, эмне үчүн мигранттар жумушчу орун болсо, ак халатты кийип алып, сотовый телефондорду сборка кылып отурса, 40-50 миңден зарплата алса, алар каяка бармак эле мигрант болуп? Мына ошондой ички миграция да токтойт, сырткы миграция да токтойт. Биз ошого алып барышыбыз керек. Менин терең оюм, убеждением, Кыргызстан жакын арада гүлдөгөн мамлекет болоруна мен терең ишенем. Мына бир кишиде да сомнение болбош керек. Биз Кыргызстан мамлекети, Кыргызстандын элдери предприимчивый, билимдүү элдербиз биз. Биз чакан мамлекетпиз. Биз бата өнүгөбүз. Бизге ынтымак керек. Саясаттан бир аз алыстап, иш менен алек болуш керек, экономиканы алыш болуш керек, чиновниктерибиз таза болуш керек. Анан кийин барыбыз ортодо ынтымак болсо, стабильность болсо, стабильность болмоюнча инвестор, бирдей инвестор келет. Алар акчасын салыш үчүн эртең стабильность болуш керек, келечеги болуш керек да. Ал акча салгандан кийин акчасын чыгарыш керек, естественно. Ал пайда табыш керек. Пайданы биз менен баягы баарын инвесторлорго берип салбай, 50% биздин мамлекетте калыш керек. 50% инвесторду таап акчасын алыш керек адагы. Баягы взаимовыгодный болуш керек баары тең. Анан ошондо биз оңолобуз. Оңолоруна бир да киши сомнение кылбаш керек. Мына мигранттар эмне үчүн кетип атат? Биздин Кыргызстандын келечеги барбы, жокпу деп анан сомнение болуп, ошондой сомнение болбош керек. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Ошо мигранттардын $2 миллиард боюнча биздин кээ-бирки адамдарыбыз мактануу менен айтып атат. Биздин четтеги жүргөн биздин балдар, кыздар жылына $2 миллиард бизге акча жиберип атат, бизди багып атат, биздин экономикага чоң салым кошуп атат дейт. Буга сүйүнбөш керек, буга кайгырыш керек. Биз ошол балдардын 1 миллион биздин жаштарыбыз, билимдүү жаштарыбыз, ден соолугу чың жаштарыбыз чет мамлекеттин экономикасын көтөрүш үчүн иштешип атат. Биз аларга бала бакчада бюджеттин акчасы кетти. Мектепте окутканда бюджеттин акчасы кетти. Вузга жогорку билим бердик. Даярдап туруп, иштей туран сонун кыз жигиттерибизди чет мамлекетте ошолордун экономикасын иштеп атат. Эгер ошолорго биз жумушчу орундарын түзүп берсек, дагы бир жолу айтып коеюн, жумушчу орун жөн эле түзүү эмес, жанагындай дат баскан жүн туткан эмес, высокотехнологичный, современный производстволор ачсак, биздин балдар 2 миллиард эмес, $20 миллиард биздин экономика үчүн иштетмек. Биз ошону таптагыр унутпашыбыз керек. Ошондо биздин кээ-бир адамдар ошондой сөз айтканда абайлап сүйлөш керек. Мынакей сиз өзүңүз жогорку кеңешке талапкер болуп бараткандан кийин өзүңүздүн баргандагы алгачкы кадамдарыңыз кандай болот? Өнүгүүнү кандай жолдор менен көрүп атасыз? Кыскача ошону айта кетесизби? Эми урматтуу менин таластык жердештерим, туугандарым, шайлоо деген ушу 5 жыл сайын шайлоо болуп атат. Сиздер депутаттарды шайлап атасыздар. Мен 20 жылдан бери ушу өзүмдүн талапкерлигимди коюп атам. Менин принцибим
таза шайлоо болсун, депутаттар элге иштесин, элге кызмат кылсын, жеке өзүнө эмес, жеке чөнтөгүнө эмес элге кызмат кылган депутаттар болсун деп мен суранам. Андан кийин мен да бир өзүмдүн оппонентимди же болбосо бир депутатты же башка бирөөгө бир жаман сөз айтайын деген ниетим жок. Мен бардыгын ынтымакка чакырамын. Шайлоодо биз таза өткөзүш керек. Бирок ошол депутаттар элге кызмат кылыш керек. Мына мен өзүмдүн сөзүмдө айттым. Менин ниетим элге кызмат кылуу. Менин ниетим Таласка кызмат кылуу. Ошол Талас шаарына тарыхта кала турган чоң проекттерди алып келүү. Мен жанагындай майда чүйда подкуп менен заниматься этип, же болбосо бирөөнө шагыл түшүрүп берип, же болбосо бирөөнө баягы балдардын ойной турган жерин куруп берип, мен элдин голосун алайын деген ниетим жок. Мен Таластын келечеги үчүн, келечекти ойлоп, Таласты гүлдөтө турган проекттерди алып келейин деген, чоң инвестиционный проектти алып келе турган проекттер менен иштейин деп, ошо Таласта тарыхта кала турган чоң иштерди жасайын деген мен ой тилегим бар. Ошон үчүн урматтуу шайлоочулар, сиздер таразасыздар, сиздер баарын түшүнөсүздөр. 30 жылдан бери депутаттарды шайлап келет. Кимдин ким экенин сиздер жакшы билесиздер. Ошон үчүн татыктуу адамдарды тандаш керек. Бардыгын угуңуздар, программасын көрүңүздөр, сүйлөгөн сөзүн көрүңүздөр, жүргөн турганын, базып өткөн жолун таразага салып салмактап көрүңүздөр. Жакшы депутаттарды шайлаңыздар. Ошондо келечегибизден бизде үмүт кылсак болот. Анан эми бардыгы эле менин шайлоого катышып аткан оппоненттериме айткым келет. Эч убакта бири-бирибизге жаман сөз айтып, жамандабашыбыз керек. Бизге ынтымак, таза шайлоо, ошол таза шайлоодо ынтымак менен өткөрүү. Биздин мамлекеттин да максаты ушундай, менин да оюм ушундай. Азыр бирин жамандаган кишини эл жакшы көрбөйт. Андан көрө өзүбүздүн кыла турган иштерибизди айталы, бирок айткан сөзүбүзгө жооп берели. Мен эмнени айтсам, эмнени элге обещать этсем, эмне жөнүндө айтсам, мен ошону аткарууга мен даярмын. Мен ошон үчүн ушул жолу сиздердин астыңыздарга келип шайлоого катышып атам. Дагы бир жолу айтайын. Мен 20 жылдан бери катышып келатам. 2 жолу мен мандат ала турган мени колдоп бердиңиздер. Бирок менин көз карашым келише албай, 2 жолу тең мен ошол мандатты алган жокмун. Себеби мандат алып барып иш чечпей, же болбосо өзүңдүн айта турган сөзүңдү айта албай, же позицияң жок, же айта турган оюң жок депутат болгонду мен эч убакта каалабайм. Бул жолу мыногу биздин Садыр Нуркожоевичтун командасы азыркы болуп аткан жаңы конституция, жаңы пландар, кабинет министрдин койгон милдеттери, жасап аткан иштери мен толук канааттандырат. Мен ушул саясатты колдоймун. Ушул саясатты колдоймун. Башталышы жакшы. Биз азыр ар бирибиз ушуга жардам берип, шайлоону таза өткөзүп, таза шайлоо өткөрүп, татыктуу депутаттарды шайлап, мамлекетибизди оңошубуз керек.